Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалоо менен бирге мекен тануу сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардан мурда алтын эрежелерди эске салып алсак, тез жана так кыска сүйлөйбүз, жолдошторубуздун жоопторун угабыз, башкаларга тоскоол болбойбуз, ар бир сабакта өзүбүзгө пайдалуу билим алганга умтулабыз. Балдар, айылыбыз жөнүндө эмнелерди билесиңер? Биз окуган мектеп жөнүндө айтып бергилечи. Мекен дегенде силер эмнени түшүнөсүңөр? Азаматсыңар балдар. Силер жакшы ой жүгүртүп, өзүңөрдүн оюңарды кенен айта алдыңар. Мен силерди баалап коеюн. Сабагыбыздын темасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары. Сабактын максаты мекен жана мамлекетибиздин символикалары жөнүндө билесиңер, сүйлөө иречиңер, ой өрүшүңөр өсөт, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө салым кошууга көнүгөсүңөр, мекенди сүйүүгө, коргоого тарбияланасыңар. Мекен силер төрөлгөн, өсүп өнгөн жана жашаган аймак болуп эсептелинет. Силер окуган мектеп, силердин айылыңар жана шаарыңар бул мекен. Ар бир жаран өз мекенин ыйык тутуп, коргоого милдеттүү жана өлкөнүн конституциясында жазылган мыйзамдарына баш ийип, мекенинин өнүгүшү, гүлдөп өсүш үчүн өз салымын кошуусу зарыл. 1991 жылы Советтер Союзу жоюлуп, анын курамындагы республикалар өз алдынча мамлекет болуп калышкан. 1991 жылы 31 августта Кыргызстан эгемендүү мамлекет деп жарыяланган. Жыл сайын 31 августта майрамдайбыз. Мамлекеттин борбору Бишкек шаары. 1993 жылы 5 майда Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган. Конституция бул негизги мыйзам. Өлкөнүн бардык жарандары мыйзам боюнча жашайт. Конституцияга өлкөбүздүн жарандарынын көпчүлүгү макул болгондо гана өзгөртүү киргизилет. Кана балдар, Кыргызстан жөнүндө билгениңерди айтып бергилечи. Азаматсыңар балдар, силер акылдуусуңар, силердин билимиңерди баалап коеюн. Биздин мекен Кыргызстан. Кыргызстан тоолуу өлкө. Тоолор асман тиреген бийик чокуларында дайыма аппак карлар жатат. Бийик тоолор жыш токойлорго, жыты буркурап адамдын көз жуусун алган түркүн өсүмдүктөргө, көптөгөн кен байлыктарга бай. Илбирс, аркар, кулжа, бугу, марал, аюу, жолборс, карышкыр, түлкү сыяктуу жапайы жаныбарлар көп кездешет. Капчыгайлардан төмөн карай аккан өзөн суулар, атагы алыска кеткен Чатыр көл, Соң көл, Ысык көл, Сары челек сыяктуу көлдөрү бар. Кыргызстанда 7 облус бар. Алар Баткен, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Ош, Талас, Чүй областтары. Бардык эгемен мамлекеттерде эле республиканын өзүнүн туусу, герби, гимни бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу кызыл түстөгү кездемеден жасалган. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн жашоонун түбөлүктүү символу. Тынчтыкты, байлыкты, жаркын келечекке умтулууну чагылдырат. Бир алкакка бириктирилген 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт. Түндүк үй кутунун символу, үйдүн бекемдигин, элдин кылымдар бою сакталган салт санааларын сүрөттөйт, өлкөдө жашаган элдердин биримдигин символдоштуруп турат. Кыргызстандын мамлекеттик гербинде канатын жайган ак шумкар сүрөттөлгөн. Ал өлкөнүн эркиндигин,
жакшылыкка умтулуусунун символу. Мелмилдеген ысык көл жаратылыш кооздугунун символу. Жашоонун булагы, күн нуру тийип турган чокулары кыргыздын улуттук баш кийимин болгон ак калпакты элестетет. Пахта менен буудай молчулукту билдирип турат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни, мамлекетти мактаган салтанаттуу ыр. Күнүгө таң эрте менен Кыргыз радиосунан жана телевизордон мамлекеттик гимн ырдалат. Салтанаттуу жыйындар да гимн менен башталат. Ага тазим кылган жыйындын катышуучулары орундарынан туруп кошо ырдашат. Гимндин сөзүн кыргыз эл акыны Жалил Садыков, акын Шабданалы Кулуев жазган. Обонун кыргыз элинде кеңири таанымал композиторлор, СССР эл артисттери Калый Молдобасанов менен Насыр Давлесов жаратышкан. Балдар, эми биз сөздүктөр менен иштейбиз. Эгемендик бул өлкөнүн ички иштеринде жана тышкы саясатындагы толук көз карандысыздык дегенди билдирет. Демократия, саясий түзүлүш, элдин бийлиги деген маанини түшүндүрөт. Конституция бул негизги мыйзам. Символ, белги деген маанини билдирет. Жумушчу дептерибизге жазып алабыз балдар. Эми балдар, сабагыбызды бышыктап, Кыргызстан деген сөзгө кластер түзөбүз. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Азаматсыңар. Өзүнө тиешелүү герби бар. Ооба, туусу бар. Сууга бай. Гимни бар. Тоолуу өлкө. Азаматсыңар балдар. Силердин билимиңерди жыйынтыктап баалап коеюн. Балдар, силер аябай акылдуу балдарсыңар. Ушинтип жакшы окуп, өзүңөрдүн мекениңер үчүн өзүңөрдүн салымыңарды кошуп, бактылуу балдар болуп жүрө бергиле. Үйгө тапшырма балдар. Өз үй бүлөңөрдүн гербин ойлоп таап, сүрөтүн тартасыңар. Гербке силердин үй бүлө үчүн эмне баалуулук экендигин көрсөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Келерки сабакка чейин саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.